Кала кайгысын кантип чечебиз? Иш боюнча Бишкек мэри өз сунушун берди. Абанын булганышы боюнча ведомстволор аралык өзгөчө комиссиянын жыйынында эмнелер талкууланды. Борбор каланын мэри Эмилбек Абдыкадыровдун төрагалыгы астында шаардык муниципалитетте абанын булганышы боюнча атайын ведомстволор аралык комиссиянын кезектеги жыйыны болуп өттү. Ага борбор каланын мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн өкүлдөрү жана министрликтер менен ведомстволордун өкүлдөрү катышып, иш-чаралардын кыска жана орто мөөнөттүү, ошондой эле узак мөөнөттүү планы талкууланды. Белгилей кетсек, кыска жана орто мөөнөттүү иш-чаралар 2023 жылдан 2025 жылга чейин аткарыла турган иштер. Ал эми узак мөөнөттүү иш-чаралар 2025-2050 жылдар ишке ашырыла турган пландар болуп саналат. Кыска мөөнөттүү иш-чаралардын саппашында Бишкек шаарынын турак жай конуштарын газдаштыруу турат. Тактап айтканда 2023 жылы 5 конушту газдаштыруу пландалууда. Экинчи орунда муниципалдык баардык көмүр отканаларды газга жана башка альтернативдүү жылуулук булана өткөрүү зарылдыгы белгиленди. Ошондой эле келерки жылы өтүүчү от жагуу мезгилинде Бишкек шаарында кара кече көмүрүн жагууга чектөө киргизип, Казакстандын жогорку калориялык көмүрүн киргизүү маселеси талкууланды. Мындан тышкары жаңы конуштарда 12 муниципалдык мончолорду куруу зарыл. Таштандыларды кайра иштетүүчү заводду куруу. Азыркы учурда экологиялык транспорт болгон жалпы муктаждык 1500 бирдикти түзөт. Мындан тышкары коомдук транспорт жана такси кызматы үчүн бөлүнгөн жол тилкесин түзүү жана 500 бирдик экологиялык коомдук транспорттун киргизүү маселеси көтөрүлдү. Ички иштер министрлиги менен биргеликте Бишкек шаарынын кире беришинде шаарга кирген автомашиналарды каттоо, видео камераларын орнотуу, техникалык абалын белгилөөчү системасын өздөштүрүү, унаалардын экологиялык нормаларга шайкештигин текшерүү сунушу каралды. Мындан тышкары бир түстөгү 500 даана электр таксилерди сатып алуу боюнча инвестициялык долбоорду ишке ашыруу каралууда. Жыйында каралган маселелердин бири Бишкек шаарынын жаштылдандыруу боюнча сейил бактардын жана гүл бакчаларынын аймактарын көбөйтүп, сейил бактардын аянтын 21,6 гектарга чейин кеңейтип, бактарактарды олтургузуу жолу менен жашыл коридорлорду куруу долбоорун жүзөгө ашыруу. Ошондой эле Бишкек шаарынын башкы планын иштеп чыгуу борбордун аймагын Чүй облусунун эсебинен кеңейтүү сунушу киргизилди. Айтылган сунуштардын арасында орто мөөнөттүү иш-чаралар планы. Башкача айтканда 2025 жылга чейин Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги менен биргеликте 1000 бирдик экологиялык коомдук транспорт алуу маселеси көтөрүлгөн. Ошондой эле кошумча каражат маселесин караштыруу менен жөө жүрүүчүлөр жана вело жол инфраструктурасын өнүктүрүү, аларча Аламөдөн ЧЧК сууларын жээк линияларын өнүктүрүү каралууда. Жыйында узак мөөнөттүү чаралар арасында темир жолду шаардын сыртына чыгаруу, көп кабаттуу үйлөрдү курууну жөнгө салуу, жол тыгындарын азайтуу максатында жол транспорттук түйүндөрдү кароо, жолдорду кеңейтүү жана ачуу маселелери сунушталды. Мындан тышкары Бишкек шаарынын борбордук бөлүгүндө, башкача айтканда эл жана транспорт көп топтолуучу жерлер жайгашкан базарларды, автобекеттерди жана калкты тейлөөчү мекемелерди шаардын чет жагына көчүрүү сунушу берилди. Узак мөөнөттүү чараларга Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги тарабынан жеп экине калыбына келтирүү зарылдыгы белгиленди. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан жогоруда көрсөтүлгөн долбоорлорду ашыруу максатында дүйнөлүк жашыл экономикага, экологияга жана климаттык өзгөрүүгө багытталган каражаттарды тартуунун негизинде долбоорду ишке ашыруу зарылдыгы айтылды. Аталган сунуштарды кала башчысы министрлер кабинетинин төрагасына айтып берип, өз кезегинде Акылбек Жапаров кошумча сунуштары менен бөлүштү.